Урматтуу достор, баарыңарга салам алейкум. Баарыңар менен бир учурашып, амандашып коеюн дедим эле. Мен жоготуп ийдиңер го. Ушул жумушка киргениме 15 күн болду. 2 жума болду туура. Иштеп атабыз. Кудайга шүгүр. Күндө эле пресс-релизден баары жактан окуп атсаңыздар керек. Азыр эмнени бир отчет берип коеюн сиздерге. Эң чоң жетишкендик бул эл үчүн жеңилдик десек, мына таласты айтсак болот. Биринчи эле совещаниядан айттым эле сотрудниктериме. Ушу таласта фасолдун схемасын бүт киргиле, кимдер доляга отуруп алса, кимдер посреднический фирмалар мындай необоснованный эмелер болсо, ошонун баарын көбүгүлө деген да. Ошолор элдин эсебине отурушат деген да. Могу фасолду айттым эле таласка барганда. Кымбаттатып берем, дагы кымбаттатып берем деп. Мына Кудай буюрса, эң эле бер жагы 80-90, айтсак 100 сомдон болуп атат цена. Мен келгенге чейин 70 сомго чейин жетпечү. Алда ито биз кыйкырып атып 70 сом алганбыз. Былтыр фасолду 30 сомдон алышкан. 35-50 сомго да жеткен эмес былтыр. Быйыл мына 100 сомго чыгардык. Кудай буюрса дагы өсөт деген ойдобуз. Мындай көп обещать этпей туралык. Кум төргөө боюнча жанакы 9,5 миллиардка козгодук. Скорый помощь боюнча козгодук. Бир 3-4 финансовый схеманы талкаладык. Анткени Кытайга эле акча ташып атышыптыр да. Эми анын баарын ташып кетиптир, бирок ошентсе дагы дальше ташыбасын деп мындай көп схемалар талкалап атабыз. Мисалы, фасолдукун аз до конца талкалайбыз. Кимдер отуруп алганын көрөбүз, изилдейбиз, тактайбыз. Анан достор, силерге баарыңарга айтып коеюнчу. Канча кишини камадык, көрүп атасыңар эми. Канча чиновниктерди камадык, көрүп атасыңар. Азыр эми эмне тигини камабайт, муну камабайт деп атышат. Депутатский иммунитети болуп атат көп кишинин. Мен генпрокурор эмесмин да. Өкөлү камап койгондойчу. Депутатский иммунитеттер болуп атат, көбүнүкү ушундай болуп атат да. Анан Кудай буюрса баарына жетебиз. Только силер колдоп тургула, биз эл үчүн кылабыз. Элдин жүгүн, элдин эсебине отуруп алган көп посредниктердин баарын чүрөбүз, каякта болбосун. Анан могу эл журттан бир суранып кетет элем да. Мага өзгөчө көп адам үмүт кылып келип атат да, үмүт кылып. Ошолорго мындай айтып коеюнчу. Бир аял келиптир, мен 5 жылдан бери убийством ачылбайт дейт бүгүн. Эми Финполициянын убийство менен эмне жумушу бар? Бир аял келиптир, камогумду мэрия келип эле жүктөп кетти дейт. Ошону алып бер дейт. Оштон мэрия бир камокду алып кетип калды дейт. Бирөө контейнеримди алып бер дейт. Бирөө 50 000 сом алдап кеткен, ошону алып бер дейт. Бирөө 150 000 сомдук бир нерсени күйгүзбөгөн, аны кылып бер дейт. Ушундай да, иш козгоп бер деп элечи. Анан мен азыр бүт болгон саналуу эле тергөөчү болсо Финполицияда, ошо тергөөчүнүн баарын бирөөнү контейнерге, бирөөнү дүкөнгө, бирөөнү камокко, бирөөнү 50 000 сомдук ишке, бирөөнү 1 миллион сомдук ишке жумушай берсем, качан ачабыз чоң иштерди? Достор, мына уже силерге мындай эле айтайынчы. Азыр айтып атпаймынбы, мына миллиард деген акчаларга иш козголуп атат, могу схемалар талкаланып атат. Схемалар талкаланып, дальше алып кете албайт. Ошо схемалар талкалап атабыз азырчы. Бизде деген өзүнчө эле Кыргызстан бир схема болуп калыптыр да. Бизден акча сүргөн эле жер болуп калыптыр. Ошонун баарын талкалап атабыз. Финансовый полицияда мыкты балдар бар экен. Но тазаланчу да балдар бар да. Тазаланчу да балдар бар экен. Анан Кудай буюрса мына иштеп атабыз. Кудай буюрса жакында дагы жакшы результаттар болот. Жакшы мындай бир 15 күн болду иштегенине. Уже Кудай буюрса айтпай турайынчы, бул тергөөнүн эмелери бүт баары канча миллион деген сомдорго ущербти төлөттүк. Эми азыр документ колго тийгенде анан чыгарабыз. Канча деген 100 миллион деген мындай эмелер төлөнүп атат. Кудайым буюрса азыр документтери даярдалып атат. Баары иш жүрүп атат. Анан көчө чыгып атат, сыймык эмне кыл деп. Мен эмне элге обещать этсем баарын жазагам. Бүт жазагам. Мага эч ким мындай претензия эле койбош керек. Мына мени бияка иштеди деп баарыңар айттыңар.
мына иштеп атам. Эми кыргыздар укмуш экенбиз, кабинетти көрбөй эле койгулачы, пожалуйста. Бир китайский калпак алып, анан бир камчы алып алып эле бүт бар эле ушакта жүрүшөт. Келбегилечи, анан резюме эле көтөрүп келе берет экен. Эчтеке мындай ала албайт экен, ген прокурор эмесмин, дагы айтып коеюнчу, жөнүн алып койгондой. Анын мыйзамы башка, биздин мыйзам башка, бизде бүт конкурс экен. Ошону айтайын дегем, достор. Анан Кудай буйрса иштеп атабыз, баары жакшы. Мындай түшүнүк менен мындай бири-бирибизди кабыл алалычы. Ушинтип чыгып турам, Кудай буйрса. Пашинян деле күндө чыга берет го. Мен да чыгып айтып турам. Кудай буйрса элдин үмүтүн актайбыз, артабыз бүт баарын. Мына эми фасоль 100 сом болуп калды, жакшы да бул. Мунун баары эмнеден болду эле? Мунун баары политический мотивом эле ушу фасольду атайын чүрүп салышканда бүт эмелер посредниктин баары отуруп алган. Ойлосоңор өзү дыйкан саткан кишиден аз тапса. Ошол себептен азыр Кудай буйрса мына фасоль бүгүн мына 100 сом болуп атабы? Дагы Кудай буйрса дагы мына изилдеп азыр целый комиссия, группа кирип атат, ошол фасольду карайт баарын. Кимдер отуруп алган баарын күп чыгарабыз. Фасольду кымбаттатабыз. Ошол эң чоң жетишкендиктер баарын эми мен тергөөгө кийлигише албайм. Тергөө бул процессуальный лицо, бул прокурорго баш ийчү должность, непосредственно прокурорго баш ийчү должность. Эми мага как штатный расписание боюнча эле. Анан ошол достор, ошону айтып коеюн дегем силерге. Баарыбыз аманбыз. Эми азыр көрүп атабыз, саясий акыбалды көрүп атабыз. Бир дагы эч кимге биз болушкан жокпуз. Эч кимдин эмесин камчысын урган жокпуз. Мен саясатта бир да адамды койгон жокмун, мындай могу болсун деп. Бир дагы кадровый эмеге маселеге кийлигишкен жокпуз. Саясатына кийлигишкен жокпуз. Мына биз мындай иш кылабыз, биз мына финполициянын берди, биз иштей беребиз. Мисалчы азыр бүт айткан көпөстөрдү Кудай буйрса аягына жеткиребиз. Көп киши просто эме болуп калып атат, иммунитети болуп калып атат. Ал иммунитети бар адамды, мисалы, кичине трудностьтары бар да. Ошо достор баарыңарга чыгып аманчылык болсун. Көрүп атасыңар, мына пандемия болуп атат, бүт банкрот болуп атат мындай. Ушундай казнада бир тыйын жок экен, короче, эчтеке жок мындай. Ушундай заманда мындай азыр Садыр Нуркожоевич дагы ушундай өтө оор мезгилде башкарып турат. Өтө кыйын болуп атат достор. Мындай просто эле түшүнгүлөчү. Мындай бакай деген неме чыгыптыр. Каяктасың аны мындайсың деп. Бүт баарын көрүп атпайсыңарбы? Күндө Акипресс, 24 KG, Нес, ТВ дегенде карасаңар чыгып атат күндө. Эмне кылып аткандарыбыз. Эми акырынан кетет, акырынан. Ошол достор баары Кудай буйрса жакшы болот деген ишенимден, мен толук ишенимден ушундай. Рахмат силерге. Колдооңорго рахмат. Мына баарын көрдүк, эмне гана болгон жок. Баары бир турдук, чогуу турдук. Эч кимди кидайт эткен жокпуз. Ошол эле. Кудай буйрса мага убакыт бергилечи, мага кабинетиме көрүп келе бербегилечи. Китайский калпак көтөрүп алып эле резюмесин алып, эч кимди ала албайм биякта. Бүт штат уборщицасына чейин полный экен. Анын баарын кетирейин десең, азыр мурдакыдай эме жок азыр. Жөн эле мына тазаланчуларны тазаланып атабыз. Ошол жакшы тургула достор.